көзүңүздүн көрүү мүмкүнчүлүгү ушундай болуп калганына? Көзүм көрбөй бул жарык дүйнөгө келгеним бул мен үчүн бир чоң бир белек. Ошондо сиздики тубасабы же? Ооба. Бул дүйнөгө келгенден баштап эле такыр көрбөйбүз. Ата энеңиз жөнүндө? Алар болсо көрөт, көздөрү жакшынакай эле көрөт. Намаз окуп жүрөт экенсиз. Жакшылыктардын баарын сурадым, ошонун баардыгын берди. Сүннөт сакал коюп алыпсыз. Сакалды эмнеге койдуңуз? Сүйүктүү пайгамбарыбыздын сакалы бар болсо. Сиздин ушул тагдырыңыз мурдатан жазылган деп сиз ишенесизби? 1 грамм да кайгырган эмесмин. Бул нерсенин артында чоң сыйлыктар бар. Сиз үчүн коздук деген эмне? Жүрөктүн көзү менен көргөн бул таптакыр бөлөкчө экен. Көзү көрбөгөн адамдарда башка мүмкүнчүлүгү. Көз көргөндөрдүн жашоосуна кызыгып аракет кылам. Мен мисалы машина айдайм. Көзүңүзгө жаш алдырган окуя болгонбу? Күнөөсү көп, оңул албай жүргөн инсан ушинтип мага ушундай кызмат кылабы. Эң чоң тоскоолдук деп Бут тосуу көрө албастык нерселер болот экен. кандай түштөрдү көрөсүз? Түш көрөсүзбү? Өңүндө көрбөгөн адам түшүндө да көрбөйт экен. Жараткан бир нерсени алды сизден. Эмнени берди сизге? Аллах Таала мага берген эң жакшылыктардын бири жаман нерседен сактап кой дейт. Сүйүү, арзуу, сезимдери мындай келеби? Ооба, анткени тирүү жансың да, тирүү жан болгондон кийин Жүрөгү сокур дегенди кандай түшүнөсүз? көзүңдү ачкандан жарыкты көргөнүң бул чоң бир бакыт да. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, амансыздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Хияз, бизде кезекте коногубуз бар. Аты жөнү Азамат Бердияров. Азамат мырза, биздин студияга кош келипсиз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Эми Азамат мырза бул ким экендигин айтып коеюн. Бул экс диджей, радиодо иштеген, чыгармачыл адам, журналист деп койсок да болот. Негизи ушул журналистика жаатында, радио журналистикада, медиада буга чейин иштеген. Бүгүнкү күндө болсо блогер. Азыр баарыбыз эле блогер болуп кеттик. Ошол эле учурда дагы бир өнөрү бар, массаж жасайт. Номер 1 массажчы деп койсок болот да. Массажчы номер 1 деп. Атайын убакытты бөлүп келип бердиңиз, рахмат. Анан дагы баса белгилеп кетейин. Саат баланчада жолугабыз десем, ошого бир алдын ала бир 10-15 мүнөт мурда келип болтурупсуз. Мага чалдыңыз, мен келдим. 10-15 эмес, жарым саат мурда келипсиз. Бул жакшы сапат. Анткени мен кээ бирки конокторум бул жагынан жоопкерчиликсиз. Албетте ар кандай кырдаал болуп калат. Анан мындай кечиккен учурлар да болот, күтүп калган учурларым болот, кечке жарым сааттай. Сиз жарым саат өзүңүздү да сыйлап, бирөөнү да сыйлап, ушундай жоопкерчилик менен мамиле кылганыңызга мен дароо маектин башында рахмат айтып коеюн. Рахмат. Эми суроону бере берсек, мен мындай деп ойлоп атам да, Азамат мырза. Бир аялуу темада, жеке мүнөздөгү ушундай бир суроолорду бере берсем да болобу, же мындай суроолорду, мындай темаларды тим эле коюңуз, Эндис байке. Могуларды бере берсеңиз болот деп ошону сүйлөшүп алалы. Арасынан бере бериңиз, колдон келишинче жооп берелик, жарайт. Эми баягы сиз эми намаз окуп жүргөнүңүздү, ислам жаатында түшүнүгүңүз бар экенин мен билем. Бул өңүттөн алганда мындай тагдыр деген нерсе бар да. Анан сиздин тагдырыңыз сизге жазылганына, анан мисалы үчүн көзүңүздүн көрүү мүмкүнчүлүгү ушундай болуп калганына биринчиден кандай кабыл аласыз, жана ошол тууралуу башында бир айтып кетсеңиз, анан кийин сөздүн ортосунда же аягында бул маселе кайрылбай тургандай болуп мындай сүйлөшөлү да. Биринчиден чоң рахмат, ушу жөнөкөй эле бир оңол оюн деген инсанды бир куттуу студияңызга чакырганыңызга рахмат. Анан эми бул билесизби, көзүм көрбөй бул жарык дүйнөгө келгеним, бул мен жеке өзүм пикирим катары, бул мен үчүн бир чоң бир белек. Неге десеңиз, жарыкты сезбесең дагы, бирок аны көрбөсөң дагы мындай бир жүрөгүңдүн көзү менен көрүп, ушул жашоого келгенде дароо эле бир ынанганым, бул мен үчүн бир бакыт. Анткени сиз айткандай, көзүң көрбөй төрөнгөндөн сырткары, бул дүйнөгө келгенден баягы бала кезде балдар менен ойноп, эшикке чыкканда, мисалы ата энебиз эшикке чыгарып, балам ойнойсуң деп балдарды чакырып кел дегенде, ооба деп эшикке чыкчубуз, бирок ошо эшикке чыкканда алар менен ойногондо, билесизби,
таппай калчу экенбиз, бирок таппай калсак дагы кошо чуркап көз көргөн баладай эле. Жана жашылмап ойногон. Кадимгидей эле. Алар менен кошо чуркап эле, бирок чуркап баратканда бир нерсени сүзүп, жыгылып кетсең дагы ошол жерден бирок билесизби, мына жаратканыбыздын кудуретін бир нерсени сүзүп кетсең да ыйлабай, эч нерсе эмес, мен жыгылып кеттим, кайра туруп чуркайм дегем, мына бир жүрөктөгү, көкүрөктөгү бир жакшы тилек менен, ниет менен көп деле немерчи эмес экен, кайгырчу эмес экен. Бирок ошол эле учурда ата энем ойлочу экен, бул азыр жыгылып кетти, ыйлайт го, үйгө чуркап келип, мен неге жыгылып кеттим, неге меники караңгы болуп атат, эмне үчүн балдар мени кошпой атат деп ойлойт го деп ойлогон экен. Бирок ошол эле учурда мен жыгылып кетсем дагы, бир нерсени сүзүп кетсем деле ыйлабай эле, токтой эле, бул эч нерсе эмес, кайра туруп балдар менен ошо ойноп кетем деп ойной берчү экен. Ошондо мен билем, кээ бирки ушул көзү көрбөгөн адамдар мурда мен көргөн болчумун, кайсы бир себептен улам, бир кырсыктан улам же да бирдемеден улам, анан көрбөй калгам дейт да. Ошондо сиздики тубасабы же? Ооба, тубаса. Ошо бул дүйнөгө келгенден баштап эле такыр көрбөйбүз, жарык деле эстете албайбыз, өң түстү билбейбиз. Мисалы кызыл, жашыл деген өңдөрдү айтса, демек кызыл, жашыл деп коебуз, бирок ал көргөн инсандын көзү менен карап эле айта беребиз да. Бирок чындап келсе, ал өң кандай болот, ак кандай, жашыл кандай билбейбиз. Бир гана караңгы, канча минут, канча секунд болсо, ошонун баардык караңгы, бирок караңгысы дагы мындай бир жарыкты, жылуу деп элестетем да. Мисалы күнгө чыксаң жылуу го. Демек ошо сыңар эле кызыл, жашыл өң болсо, демек жылуу сыяктуу болот экен. Бир кара же мындай кочкул өң болсо, демек караңгы экен деп ошентип түшүнгөнгө аракет кылам да. Ата энеңиз жөнүндө, бир туугандарыңыз жөнүндө бир учкай маалымат айтсаңыз. Негизи өзүм 3 бир тууганмын. Менен кийин карындашым, анан кийин иним бар. Тилекке каршы ал инибиз дагы көзү көрбөйт, төрөлгөндөн бери. Бирок ал киши дагы көзү көрбөсө дагы бул жатак мектепте бизге окшоп окуп, окууну бүтүрүп, илим алып, университетти бүтүп, сиз айткандай ал дагы массажды бүткөн. Азыркы учурда мамлекеттик ошо поликлиникаларда иштеп, өзү эмгек кылып, өзүнүн колдон келген нерсесин бир жардам берип аткан учуру. Ата энеңиз жөнүндө? Алар болсо көрөт, алар көздөрү жашынакай эле көрөт. Бирок билесизби, мен негедир мындай бир өзүнчө бир күч десек болобу, бир жараткан бир жакшылыкпы, мен бир 10 жашымда апам айткан экен, апам мисалы көйнөк сатып берем деп кичик кезде айтсам, апам ыйлачу экен да, бул балдарым көзү көрбөсө мага кантип көйнөк сатып берет, ким алып берет, канткени буга жардам берет деп. Бирок ошол эле учурда айткан экен 10 жашымда, капа болбоңуз, бул 2 балаңыздын көзү көрбөгөн сиз үчүн бакыт десем, аябай чочуп кеткен экен да. Окуй, бул кандай бакыт болсун экөөтөн көзү көрбөсө десем, мен айткан экен, кайгырбаңыз, тээ дүйнөгө барганда бейиште баардыгыбыз аны көрөбүз десем, ошондо апам кадимгидей мындай ыйлабай, чыйралып, демек менин балдарым кыялын ишке ашырыш үчүн, илим алыш үчүн мен аракет кылышым керек деп атам менен апам баягы ыйлагандын ордуна кадимгидей токтоп, сороп, ошондон баштап ынанып баштап да, демек баламдын көйнөк алып берем деген ушул турбайбы, биз жардам берелик деп анан Бишкекке алып келип окутуп аракет кылып баштаганды карабайсызбы. 10 жашта айткан пикирим болчу. Чөйрөңүз тууралуу, өскөн чөйрөңүз тууралуу, ошол окуган мектебиңиз тууралуу, ошол бала чактагы достордун мамилеси, ошол жөнүндө да айтып өтсөңүз, мындай орто билим ошол тууралуу. Албетте бул мектепке биз 1-класстан бери келип эле окуганбыз. Көз көрбөгөндөрдүн жатак мектеби. Билесизби, ал жерде баардыгы көз көрбөйт. Баласы да көрбөйт, кызы да көрбөйт. Бирок мугалимдердин жарымысы көрсө, жарымы көрбөйт. Анан ал мектепке келип биринчи окуганда мен аябай кыйналгам. Анткени же орус тилдүү мектепте, орусча билбесем, айылдан келген бала аралашып кете албай кыйналып, бирок ошол учурда эле окуп баштаганда классташтарым кадимгидей, бул мектеп, мисалы бизге баягы кол менен мындай кармап окуйбуз да, брайль. Аны жаза албай, анткени швегеге окшош болот биздин жазган ручкабыз. Мынтип карабаганда алакандан кадимгидей жооруп, окуй албай кыйналып, бир жылдай. Анан кийин көнгөнбүз. Бирок ошол эле учурда мектепте окуп жүргөндө эң кызыгы, эми баласын ал жерде баардыгы кадимгидей колашма ойноо, жашынбак ойнойт. Бир жолу ушундай учур болду, элестетесизби? Классташым экөөбүз колашма ойноп жүрөбүз. Ал жерде баардыгы көрбөйт. Анан кадимгидей жана баскетбол ойногон тор тартып койгон, ошого чуркап барып мен сүзүп жыгылдым.
Мен үстүмдөн классташым кадимге тебелеп туруп өтүп кетти да, чуркапчы. Анан ал мен тебелеп барып, ал ар жака жыгылды, бирок мугалимди билесизби, келип баягы ушу кишиге мындай рахмат айтам да, көрбөйсүң деп айта албайт, анткени баардыгыбыз көз көрбөйт. Айла жок, абайлап айтып белеңер деген бойдон экөөбүздү эки колунан жетелеп класска алып берди. Бир четине карасаң күлкүң келет, бир четине карасаң бооруң ырыйт да. Анткени баардыгы ал жерде көз көрбөйт. Бирок Кудайга шүгүр, ушул жерде окудук, илим алдык. Кадимгидей эле 1-класстан 11-класска чейин окуп, ошол жерде көп нерсени үйрөнүп, классташ эмне экен, илим эмне экен, кантип окуш керек, кесип кандай экен, ошол жерден көп нерсени үйрөндүк. Эми өзүнчө бир мүмкүнчүлүгү чектелгендердин атайын мектеби бар. Ошол эле учурда кадимки эле стандарттуу мектептер бар да. Ошол мектептерде мүмкүнчүлүгү чектелбеген эле ушу балдар окуган, кыздар окуган мектептерде, орто мектептерде мындай балдар, кыздар кодуланган, мазакталган, шылдыңдалган учурлар бар. Жөн эле сен баландайсың, тикиндейсиң деп, бирин-бирин тепкилешип, урушуп, керек болсо ошо баягы илгери бир рекетчилик деп койчу эле. Ошонун бир балдар жасаган формасы ошондойлор бар да, ошондой кодулоолор болчу эле ошол мектеп. Ал мектеп жатак мектеп болгон үчүн ал жакта андай нерсе жок болчу. Анткени эртең менен кадимгидей мугалимиң сабак берет, саат 3-кө чейин. Түштөн кийин тарбия турган мугалим келип ал карайт. Кечки саат 6-га чейин, кечки саат 6-дан кайра таңкы саат 7-ге чейин кайра түнкү күзөттөгү эжелер келип карайт да. Ошол себептен ал жерде мындай бирөөнү шылдыңдоо, бирөөнү мазактоо, бирөөнүн үстүнөн басмыр андай нерсе жок. Анткени ал жер мындайча айтканда бир чоң эле бир үйдө элестетебиз да. Баардыгыбыз бирбиз, баардыгыбыз бир эне, бир атанын балдары сыяктуу деп чоңойгонбуз ал жердечи. Бирөө бирдеке болуп калса чуркап келип бирибизге жардам беребиз. Эми ал жерде дагы баягы айылдан келгендер болот, дубандан келгендер бар, бирөөнүн мүмкүнчүлүгү бар, бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгү барлар мүмкүнчүлүгү жокко кичине акча жактан жана башка жактан жардам берип, кээ бирөөнүн ата энелери бири-бирин колдоп, демек мындайча айтканда бир чоң бир эле үй бүлөнүн балдарын өп чоңойт ал жердечи. Түшүнүктүү. Эми намаз окуп жүрөт экенсиз. Кандайча окуп калдыңыз эле жана бул намазды эмне максатта окуйсуз? Намазды окуп калган себебим, мен буга чейин баардык тилектеримден жараткан сурадым да. Алла баарын бердин деп. Аллах Таала баарын берди. Мен кандай гана кыялданбайын, кандай нерсени күтпөйүн, жакшылыктардын баарын сурадым, ошонун баардыгын берди. Анан ошол эле учурда мен кичинекей кезимде эле негизи бул чыгармачылыкка кызыкчумун. Ошол маалда эле мен мектепте окуп жүргөндө сураганда баардык нерсе ишке ашып жатканда, демек ойлондум да, демек бунун артынан бирөө бар болуш керек. Менин тилегим баардыгы ишке ашып жатса, эмнени ойлосом, эмнени кыялдансам баары ишке ашса, демек бунун артында бирөө бар. Ал ким болушу мүмкүн деп изденип жүрүп эле, демек жаратканыбыз бар турбайбы, бизди жараткан турбайбы, демек мен эми жараткан эмне кылышым керекмин деп ошондон баштап изденип аракет кылып, анан кийин китептерди окуп, ал маалда эми баягы интернет жок болчу, бирок китептерди окуп, радиодон угуп, демек жараткан бар турбайбы, демек чыныгы бейиш бар турбайбы, тозок бар турбайбы деп, анан ошондон баштап демек мен аракет кылышым керекмин. Бул дүйнөдө эле баардык нерсени Аллах Таала мага берсе, демек мен дагы акыреттеги жашоого, акыреттеги чыгын жашоого мен даярданышым керек деп эле ошондон баштап намаз окуп, таанып, азыр Кудайга шүгүр, баардык нерсени ошо Алладан сурап, баардык кыялдарыбызды ишке ашып жаткан учур. Азамат мырза, эми бир нече жыл мурда куду ушу мен сизден суроо берип маек кылып аткандай, радиодо иштеп атканыңызда ушул сиз мага суроо берип маек кылган элеңиз. Ошол учурда эми азыркыга караганда кыйла балакай, кыйла жаш элеңиз. Азыр болсо сүннөт сакал коюп алыпсыз. Сакалды эмнеге койдуңуз? Сакал койгон себебим бул эми өзүмө жараштырсын, кичинемде имиджи да өзгөртүп, анан скорее баягы ортогуракка келип калдык да. Өзүмө да жараштуу болсун деп. Багача мен кичи кезимде ойлочумун негизичи. Сакал өссө кандай болот экен деп. Анан кийин уже сакалым өскөндөн кийин, демек мен өзүмө коюп көрөйүн деп, өзүмө коюп койгондон кийин кадимгидей күзгүгө көрүнүп, көз көргөндөргө окшош эле күзгүгө көрүнүп, демек бул мага жарашат экен деп, эми биз көрбөйбүз да, бирок колуң менен кармап элестетип, бул сакал мага жарашат экен. Мен айтып коеюн, көргөн киши катары. Бул беттин түзүлүшүнө, фактурасына жарашкан сакалдар болот. Сакалы койсо деле чыкпагандар болот. Сизге болсо сакал жарашат экен, мындай очкиге, мындай беттин фактурасына жарашат экен. Мен айтып коеюн. Рахмат. Ошентип анан коюп аракет кылып калдык биз дагы. Ошо кызыгып эле. Бул ошондо
сүннөт жагынан алганда дагы же мындай мода? Сүннөт жагынан да болду. Анан экинчиден албетте мода эмес, бирок сүннөт кылалык, бизде амал кылалык. Эми биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын сакалы бар болсо, негизи эркек кишинин сакалы болсо болот. Анан өзүбүзгө арнап, өзүбүзгө жактырып, анан чын жүрөктөн койгон нерсе. Бирок кээ бирөө айтышы мүмкүн, бул сен тим эле фанат болуп койдуңбу же эмне жапжаш болду? Жок, андай эмес. Бул чыныгы сүннөт. Экинчиден бул өзүмө жарашыктуу болгон, анан сырткары өзүмө ыңгайлуу болду. Негизи эле баягы ак ниеттеги көз артуу деп коет го, белая зависть деп. Ошо сакал өскөндөргө, анан кийин сакал жарашыктуу адамдарга мен мындай суктанам. Анан кээде ушул бир тал, эки тал болсо дагы мындай коюп алгандар болот. Алардын деле ниети жакшы болот болуш керек. Анан бул сакал койгондо да бир жакшы жарашыктуу койсо деп мына сизге жарашыптыр дегендей. Рахмат. Эми намаз окусаңыз, исламдан түшүнүңүз болсо, анан Курандан дагы түшүнүңүз болсо, мындай мусулманмын деген адам тагдыры кандай болоорлугу, тагдырга ошо жазылганы, демек ал төрөлө электе эле жазылган деген маселе бар да. Ошондо сиздин ушул тагдырыңыз мурдатан жазылган деп сиз ишенесизби тагдырга? Ооба, тагдырга ишенесиң. Анткени тагдырга ишенбесең бул болбойт. Анткени тагдырга ишендик, демек ошол бар, ошол нерсени жараткан Аллах Таала берген гана, Аллах Таала жазган гана, инсан гана ошол нерсе тагдыры көтөрүлө алат экен. Мисалы, кимдир бирөөнүн тагдырында такыр баса албаса, сүйлөй албаса, бирок менин тагдырымда көзүм көрбөгөн жазылыптыр. Бирок бул нерсеге мен такыр кайгырбайм. Бул нерсеге такыр капаланбайм. Билесизби, ошо мисалы мен көзүм көрбөгөндүн кесепетен кээде бир нерсени сүзүп кетем. Кээде жыгылып кетем. Бирок ушундан бир учур болгон, туалетке түшүп кеткен, элестетесизби? Кадимгидей эле туалетке мойнума чейин түшүп кеткем. Ошол эле нажас кагаз салган эле чака башыма кийилип калган, билесизби? Ошол учурда дагы мен бир грамм да кайгырган эмесмин. Анткени бул нерсенин артында чоң сыйлыктар бар. Баары сыноодо болсо бул дүйнөдөчү. Көз көргөнү да, басканы да, укканы да. Демек, Аллах Таала мени ошондой жаман нерседен сактап койду. Бул мен жыгылып кеткеним, сүзүп алганым, туалетке түшүп кеткеним эч нерсе эмес. Зато чыктым, жуундум, мана басып жүрөм. Деп, наоборот, өзүм шык берип, дем күч берип, ошентип жашоодогу көзүң көрбөгөнүн мындай сыноонун артынан келе турган анча мынча нерселердин баарын ар дайым мындай жылмай менен бирге барган кабыл алам. Ошон үчүн мага бул көз көрбөгөн жепжеңил өтөт. Биз ушул көзү көргөн адамдар дүйнөнү сырткы формасы, түсү аркылуу мындай бул дүйнө деп кабыл алабыз да, анан кийин карачы бул дүйнө кандай кооз, кандай сулуу дейбиз да, көрүп туруп. Сиз ушул дүйнөнүн балким сулуулугун, кооздугун эмнеден көрөсүз? Сиз үчүн кооздук деген эмне? Кооздук деген бул сөз менен жеткирүү кыйыныраак, анткени ал нерсени көргөн инсан айтып берген жакшыраак. Бирок ошол эле учурда көз көрбөгөн адам жүрөктүн көзү менен көргөн бул таптакыр бөлөкчө экен. Мисалы, мен ошол эле кошуна мамлекетке, Казакстанга, Өзбекстанга барганда, мисалы, досторум айтат, ой, бул жер укмуш экен, бул жерде моундай нерсе бар экен, Кыргызстанда жок экен десе, мен ошол нерсени жүрөгүм менен көрсөң, ал нерсени көзү көргөн инсандан дагы жакшыраак көрөт экенсиң да. Башкача элестетип, фантазия менен. Болуп көрбөгөндөй укмуш, бирок ошол укмушту сен мисалы көз көргөн инсанга түшүндүрөйүн десең, ага өзүңүн акылың жетпейт. Мисалы, азыр ушул эле кутубузда жана свет күйүп турат, жарык болуп турат. Ошо жарык, мисалы, силер күнөөгө көрүп жүргөн үчүн бул сиздер үчүн көнмүш адат. Баягы эле свет күйдү, өчтү. Бирок ошол эле жарык күйүп турган свет биз үчүн кызык. Ал күйгөндө кандай болот? Өчкөндө кандай болот? Күйүп турганда, нуру чачырап турганда кандай? Демек, ар бир нерсени биз жүрөк аркылуу сезген үчүн ал нерсе өзгөчө, жана аны өзгөчөлүгүн бир мындай фантастика менен элестете алабыз да. Эми ушу көзү көрбөгөн адамдарда, демек, ал мүмкүнчүлүк чектелгенден кийин башка мүмкүнчүлүгү мындай адаттагы кадимки адамга караганда башкача, өзгөчө өнүккөн делинет да. Сиз ушул адамдын мүнөзүн же ниетин, сырткы келбетин көрбөй туруп, анын үнүнөн же балким мындай кыймыл аракетинен же бир энергиясынан кандайча сезесиз? Адамдарды келе жаткан эле аны биз мисалы кулак менен угабыз, анан адамдын жыты менен.
мисалы сиз менен бир быйыл тааныштык деп коелук мисалы. Анан ортодо бир 20 жыл 30 жыл өтүп кайра келсеңиз да бирок биз сиздин жытыңыз менен тааный беребиз. Анткени ар бир адамдын жыты өзгөчө болот. Ал канча атырды куйса дагы алмашпайт. Ошо жыт аркылуу таап алабыз. Анан адам сүйлөп баштаганда эле анын сиз айткандай мүнөзү кандай, сага кандай мамиле кылгалы атат, сени сынап атабы, же эмне болот баарын сезип турабыз. Анан ошолордун катарында эле мисалы көбүнчө ойлойт экен көз көрбөйт десе, эч нерсе кыла албай калат дейт го. Мисалы көз көрбөгөндөрдүн арасында дагы билесизби буга чейин уктуңузбу же укпадыңызбы, көз көрбөгөн бирок сулуу салонда иштегендер бар. Карасаңыз. Мисалы мен көз көргөндөрдүн жашоосуна кызыгып аракет кылам. Ошолордун катарында мен мисалы машина айдайм. Машина айдайт. Кадимде эле машина сиздер айдап жүргөн машинаны айнегин түшүрүп, кулак менен угуп, ал канча градуста жүрүп бара жатат. Алдыда адам машина канча градуста токтоп турат, канча градустан кийин жол чырак күйөт, ошонун баарын сезип турасыз. Жо ошондо азыр ушу шаарда кадимкидей кымгуут машинелер, ошонун арасында машина айдай бересиз. Ооба, сезем. Бир жолу ушундай болду. Досум бир машина айдайм десем, таң калып калды. Сен кантип айдайсың? Жөн турчу дейт. Ой, сен оңго солго деп айтып тур, мен өзүм айдайм деп, анан кадимдей олтуруп, олт алдырсам таң калды. Досумчу ишенип ишенбей толкундан ыйлап атат. Не элесиң десем, мен ойлогон эмесмин деп, көз көрбөгөн адам машина айдайт деген мен үч уктасам да түшүмө кирген эмес дейт. Анан ошентип машина айдап, кадимдей сезип, жаныңызда бирөө олтурса, айтып турса, ошо команданы өтө так аткарып, токточу жерде токтоп ушундай кете берет экенсиз. Ал жагда болот, бирок өзүң кандай сезсең болот алдын ала сезип турсаң. Анткени көзүң көрбөгөнө бул көкүрөгүң, жан дүйнөң ал нерсени дароо сезип турат алдын ала. Эми адам болгондон кийин адамдар менен мамилелешет экенбиз. Мына сиз мисалы үчүн адамдар кайсы бир учурда, кайсы бир кырдаалда өзүнүн кылган мамилеси менен мындай бир көңүлүңүздү калтырган, жүрөгүңүздү өтө бир жаралаган учурлар болгонбу? Болгон. Анткени жаңы эле ошо радиого келгенде, билесизби, жаңы эле ушул тармакка аралашып баштаганда мындай көңүлүн орткан инсандар болгон, ооба. Мисалы теңин албай, же болбосо ии койчуп бир нерсе кыла алабы деген сыяктуу, же болбосо бир жөнөкөй эле бир ошо мектепте окуп бүтүп жаңы университетке келгенде деле бул койчу деп койгондор, бирок мен ичимде ушундай сезим болгон, мен бар нерсени кыла алам. Бул дагы адам, мен дагы адам. Бирок бул сүйлөп жаткан адам, азыр мисалы мен жаман көрүп аткан, жаман ойлоп аткан, бул жөн эле жаман бир энергиясы жөнөкөй эле өзү эмес, бул чын адам эмес, динге караганда баягы нафси деп коет го. Нафси эле сүйлөп атат. Чындап келсе адам өзү жакшынакай эле адам. Жүрөгү таза. Сиз баары бир жакшылыкты көрө берип турбайсызбы? Ооба, нафси сүйлөп жатат, так адам өзү сонун эле деп, ошо кишиге жакшы ниет кылып койсоң, ошо киши айланып жүрө эле, эртеси бир күн келип эле, өткөндө кичине мен башына келгенде сизди туура эмес ойлоп алган экенмин, кечирип коюңуз деп, кайра ал инсан өзү келип менен кечирим сурайт. Анан эч нерсе эмес деп кайраган мен белек берип, колдон келсе бир укалап коюп көңүлүн көтөрүп коем. Ал эми адамгерчиликтин, адамдыктын бийик бир үлгүсүн чегин көрсөтүп, ушул керек болсо ушул көзүңүзгө жаш алдырган бир окуя болгонбу? Магабы? Андайлар болгон, ооба. Мисалы менде мындай сезим болгон, мен жаңы бир умурга караганда элестетесизби, ал жерде баягы кызмат кылат го. Жаңы эле самолеттон түшкөндө тааныбан, өмүрүмдө мен тааныбан эле бир кызматчылар ушул арабтар да, элестетиңиз. Келип туруп эле мени коляскага салып кеткенде мен аябай толкунанган экен. Толкуна ушундай ыйлагым келет, неге десеңиз, ушундай бир күнөөсү көп, оңоло албай жүргөн, же болбосо бир мындай эч нерсе кыла албай жүргөн инсан ушинтип мага ушундай кызмат кылабы деп аябай таң болуп, бир мындай толкундан жүрөгүмдөн бир бөлөкчө бир нерсе болгондо, эми өмүрүндө мени тааныбаса, мисалы Кыргызстанда деле ушундай кызмат кылса болма, Кыргызстандачы, бирок ошо бөтөн жерге барсаң, тааныбаса да сени коляскага салып алып барып, жанагы жерге жеткирип койгон, мен кадимдей ыйлап ага рахмат айтайын дейм, бирок анын тилин түшүнбөйм да, айлам кеткенде туруп колун кармап анан укалап койгом да, мен жок дегенде ошо сизге ыраазычылыгым болсунчу деп. Ошол окуя кадимгидей мен азыркыга чейин мындай көз алдымда элестетип, ошонун кылган жакшылыгыма дагы да болсо демиш тартылат да. Азамат мырза, эми сиз жашоодо оптимист болгонго аракет кылганыңызды, адамдардан, кайсы бир мамилелерден негативди эмес, жалаң гана жакшылыкты, оптимизмди көрүүгө аракет кылганыңызды мен түшүнөм. Бирок мында бир аз реалдуулукту аралаштырып бир айтсаңыз, бул жашооңузда эзели болуп көрбөгөндөй бир өксүп ыйлаган учуруңуз болгонбу? Эмне үчүн ыйлагансыз? Эми өксүп ыйлаганым
андай деле болот экен, бирок мындай өтө көп ойлонуп, өтө көп кыжалат болгонум ата энеме бир кубаныч тартып алсам деген бир көп нерсе болот го менечи. Анткени алар билесизби 9 ай көтөрсө, бул дүйнөгө алып келгенге себепкер болсо, бирок ошол учурда дагы менин көзүм көрбөгөндөн сырткары баягы бир балдар үйүнө же башка жака таштап кетпестен карап чоңойтуп өстүргөн үчүн ошо ата энеме бир жакшы бир нерсе кылып калсам же ошолорго бир жакшы нерсе тартып алсам деген нерсе жүрөгүмдө жашайт да. Ошон үчүн мен кээде ыйлап мындай бир жүрөгүмдөн неме болушу мүмкүн. Так калган нерсеси жеңил эле жашоо. Жашооңуздагы эң чоң коркунуч, эң чоң тоскоолдук деп эмнелерди эсептейсиз? Эң чоң тоскоолдук жашоодо бул көрө албастык го байкем. Анткени көз көрбөгөн инсанга делечи көп мындай буттосу көрө албастыктар все равно болот экен бул дүйнөдөчү. Ошол эле көз көргөн адамдар сага бут тоскондор болот. Бирок ошолорду мындай төмөндө айткандай бир жеңил нерсе менен мындай көп көңүл бурганга аракет кылып өткөргөнгө аракет кылам. Анткени ошончо канча сен жетип жаткан игилиңе же жөнөкөй эле бир жакшы бир кийим кийсең же жакшы бир жакка барып чай ичип калсаң деле ошондо эле кээде көрө албаган инсандар бар да арасындачы. Ошолордун баардыгына мындай бир жылуу жумшак жылмай менен жооп бергенге аракет кылам. Адам болгондон кийин адам эс алат, уктайт. Уктаганда негизи адамдар түш көрөт. Анан ошо кандай түштөрдү көрөсүз? Түш көрөсүзбү? Ооба. Кадимгидей эле сиздерге окшоп түш көрөбүз. Бирок ошол түштө дагы негизи бул өңүңдө көрбөгөн адам түшүндө да көрбөйт экен. Түшүндө да бир гана үндөрдү кам. Жашоодо эмне болсо күндүзү ошону мисалы түн ичинде түш көрө турган болсоң, ал жакта деле караңгы, ал жакта деле үндү калсың. Анан ойлоп коем, демек сүйлөгөн адам деле, укпаган адам деле демек ал түшүндө да укпайт экен, түшүндө да сүйлөбөйт экен деп ошондон бир ынанып калам да. Демек көрүү, визуализация ошондо эмне чагылса, көзгө эмне көрүнсө ошол уктаганда ошол болот турбайбы? Эгер ал нерсе жок болсо, ал түштө деле ал элестер болбой турбайбы анда? Анткени көз көргөндөр бул жарык жашоодо күндүз эмнени көрсө, эмнеге аралашса ошонун түшүнө карай кайталанат экен да. Демек ал бирок үндөрдү угасыз. Ооба, үндөрдү угабыз. Мамилелер болот ошо үндөр аркылуу. Кадимгидей эле мисалы сиз менен отурганды ойлосом түш көрөм, бирок ошо түшүмдө деле азыр экөөбүз отурганда эле отурабыз, бирок ал караңгы. Бөлөк бирөө менен бир кубанып жыргап жүрсөң, ал деле ошо түшүндө караңгы, бирок үн эле угулат да. Видеосу жок. Азамат мырза, эми чыгармачылыкты бир аз айттык, башка ушул дүйнөгө болгон көз караштарыңызды айттыңыз. Бул инсандык өнүгүү этап менен болот. Эркек кишиники өзүнчө, аял кишиники өзүнчө. Эркек киши болгондон кийин ал үйлөнүш керек дейт. Үйлөнгөнсүзбү? Быйыл ниет кылып атабыз. Быйыл ошо ниет кылып, Кудай буйрса карап өзгө ылайыктысын издеп жаткан учурубуз. Анткени бул көзү көрбөй туруп, бирок үйлөнгөндө кыйыныраак. Неге десеңиз, баягы өзүңө мындай төп келген бирөөнү караш керек кичине болсо дагы, жолубузда кичине өзүнүн бир кичине болсо да бир түшүнө билген адам болсо жеңил деп ойлойм. Анткени ал такай сен жаңда болсо өдөдөлүк, ылдыйда жөлөк болуп турса сонукидан. Ошолордун катарында эле мисалы көз көрбөгөн инсан үйлөнөт, бир көз көргөн кыз менен сүйлөшүп калсаң, ал мынтип ойлойт экен, дароо элечи, мен буга турмушка чыксам кашык менен тамак беремби, анан мончо барсам мен жуунтурамбы деп кичинекей балага мамиле кылгандай элестетет экен да. Аны мен айткам, жок, андай эмес. Биз Кудайга шүгүр көзүбүз көрбөсө дагы угабыз, сүйлөйбүз, басабыз. Демек баар нерсени кыла алабыз. Бир эле ошо көз көрбөгөнсөм, мен ошентип ойлогом деп алардын сези дагы эле ошондой курулуп калган экен да. Демек мындай талапкерлер, варианттар бар экен да, Акырындан болот, караштырып издеп. Жакшы ниет кыла бериш керек. Анда ислам концепциясында Аллах Таала жараткан инсандан бир нерсесин алып койсо, анын ордуна андан дагы жакшыраак нерсе берет деген бир түшүнүк бар да. Анан сиз өзүңүздүн жашооңузда Аллахтын мына ушундай фазилетин кандайча сездиңиз? Бир нерсени алды сизден, эмнени берди сизге? Аллах Таала менен көрүү сыпатын алып койсо, бирок сезимди мага күчтүү кылып берди. Мисалы, көз көргөндөр сезе турган нерсе жай болсо бизде өтө күчтүү.
Мисалы ошолордун катарында эле Аллах Таала мага берген эң жакшылыктардын бири, эң сонун нерселердин бири жаман нерседен сактап койду. Биринчиси, экинчиси баардык нерсени алдын ала сезем. Мисалы көз көргөн инсан ал нерсени көп маани бере бербесе, мен алдын ала сезип турам. Демек, бул Аллах Таала мага берген бир чоң бир белек, чоң бир өзгөчө берген бир жакшылык деп ойлойм да. Анан ошолордун катарында эле мисалы угуу сезим өтө күчтүү, жакшы өнүккөн. Анан бул зирек деген бир нерсе бат эле жетти болом. Бир нерсе бат эле илип алат. Ошол мен үчүн бир чоң бир берген бир белек деп ойлойм да. Ошо сезим деп калбадыңызбы? Сезим күчтүү өнүккөн депчи. Анан ошо сезим маселесинде азыр эле жанагы үйлөнгөн теманы үйлөнгөн атасызбы жокпу деп айтып кеттим. Үйлөнүш үчүн сезим керек, мухаббат керек, махаббат керек, сүйүү керек дегендей. Сизди жараткан эркек кылып жаратты, жигит кылып жаратты. Ошондо үндү мындай үндөрдү укканда эркек киши сүйлөгөндө мындай эркектин үнү дегендей. Аял киши менен сүйлөшкөндө мындай башкача сезимдер, башкача ушул бир сүйүү, арзуу сезимдер мындай келеби? Ооба, анткени тирүү жансың да, тирүү жан болгондон кийин ал нерсени сезесиң. Кадимги көзү көргөн инсанга окшоп эле биз деле кадимги сүйүү болгондо, демек бунун үнү бөлөкчө, бунун жыты бөлөкчө, бунун баягы кылып жаткан мамилеси бөлөкчө деп аны сезесиң. Ага болгон сүйүүң, ага болгон тартылуу, ага болгон махаббатың болуп, демек бул менин жүрөгүмдүн жарымы экен, тагдырымдагы бир мындай чогуу бир жастыкта чачың ара турган инсан ушул экен деп сезип, анан ошого мамиле кылып, анан ошо менен үйлөнүп алсаң, демек бул жакшы. Жакшы экен. Анан адамдарда мындай бир сөздөрдүн арасында мындай бир сөз бар. Баланча адамдын көөдөнү сокур экен, жүрөгү сокур экен деген да. Куранда да бар. Аныгында көздөр сокур эмес, бирок көкүрөктөгү жүрөктөр сокур болот деген маанидеги аят бар да. Ушул көөдөнү сокур, жүрөгү сокур дегенди кандай түшүнөсүз? Билесизби, көөдөнү көрбөгөн инсандар жөнөкөй нерсени алсак бүгүнкү күндү көргөнүнө шүгүр кылбаган инсандар деп ойлойм да. Бүгүнкү жарык таң атты, ошону сезе албай баягы эле көйгөй менен, баягы эле проблема менен таң атты дегенди элестетет да. Эгерде сен көөдөнү көрө турган болсо, жөнөкөй эле көзүңдү ачкандан жарыкты көргөнүң бул чоң бир бакыт да. Мисалы биз ошо жарыкты да элестете албайбыз, төмөндө айткандай. Ошол себептен ар бир инсан көөдөнү менен көрүп жатса жакшы дейм го. Мисалы азыр карап көрсөңүз, бул дүйнөдө баардык көргөн инсандардын баардыгы, мен жеке оюмда, алар деле көрбөйт го деп ойлойм да. Эгерде чындап ал инсан көрө турган болсо, анда жашоосунда болуп жаткан нерсесине, же болбосо жөнөкөй эле бир кичинекей эле бир нерсеге шүгүр кылып жашамак беле деп ойлойм да. Демек алар да көрбөй атат, бирок көз көргөндөй болуп жүрөт, ооба, бирок чындап келсе көкүрөгүнүн көз көрбөгөн бир белгиси деп ойлойм го. Анткени жанындагы эле нанынын бүтүн экендигин, кулагынын угуп жатканын, жумушунун бар экендигин, бала чакасынын аман эсен экендигин, кийиминин бар экендигин, бул дүйнөгө деги эле жаралып калганын, ошо мындай бар эле нерселерди көзү бар, бирок ошону такыр эле көрбөй эле жүрө бергендер бар. Демек ошолор жөнүндө го кеп. Анткени баягы каниет кылып айтат да барыначы. Мисалы менин бир досума карасаңыз, ал эже күйөөсү такыр көрбөйт, аялы да көрбөйт, балдары да көрбөйт элестетсеңиз. Эженин туугандары баардыгы көрбөйт, байкенин туугандары баардыгы көрбөйт. Бирок көрбөсө дагы ушул таңды көрбөсө да жүрөк менен сезип атырганына шүгүр деп кадимги позицияда жашайт, билесизби? Ошого айткым келет, сен көзүң көрүп жатканына сүйүнбө, сен көкүрөң көргөнүңө сүйүн. Көкүрөң көрүп турса, сен көзүң көргөндөн жакшы жашайт экенсиң да. Көз көрүп турса, анын көкүрөгү көрбөсө, ал төмөндө айткандай жанындагы баласын, үй бүлөсүн, жадагы күнүгө сага эч кандай акысын албай кызмат кылып, кириңди жууп, тамагыңды жасап жаткан аялыңды, ата энеңди дагы барктабай калат экен. Жакшы. Исламда дагы айтылат, ар бир нерседе жакшылык бар дейт. Албетте. Мусулманга, момун мусулманга келген мейли ал кыйынчылык болсун, ошонун артында жакшылык бар. Жакшылык болсун, жакшылык фазилети болсун, ал нерседе да жакшылык бар. Анткени ага шүгүр кылат, тобо кылат, ошонусу мусулманга жакшылык делинет да. Сиздин ушул көзүңүзгө байланышкан сыноодо эмне жакшылык бар? Менин бул сыноодогу жакшылыгым
эң биринчи эле билесизби, хадисте айтылат экен, бул дүйнөдө көрбөгөн инсан акыретте эң кыйынчыл болуп турган учурда, баардыгы суракта турганда жараткан Аллах Тааланын жамалын көргөн бул эң чоң сыйлык дейт да. Мен ошого умтулуп жашайм. Бул мен үчүн эң бир жакшылык. Акыретти элестетиңиз. Канча деген инсандар бул дүйнөдө көргөн көзүнө суроо болуп кыйналып жатса, бирок бизге окшогон көз көрбөгөн, бут баспаган жана башкаларды Аллах Таала биринчиден өзүнүн жамалын көргөзгөн, бул эң чоң бир бакыт дейт да. Ошону күтүп, ошол мүнөткө, ошол секундка умтулуп жашам, бул мен үчүн бир чоң бир күч. Дагы бир суроо. Көзү көргөндөр дагы, көзү көрбөгөндөр дагы Кудай, Аллах деп жүргөндөр негизи чынын айтканда, мындай материалдык логика менен алганда, Аллахты мындай көргөн эмес эч ким. Эч ким көргөн эмес. Бирок Кудай дейбиз да. Көргөн эмеспиз баары. Сиз да, мен да көргөн эмесмин. Ошондо жанагы кээ бир учурларда, өзгөчө бир учурларда жаратканга кайрылганыңызда, Аллахка кайрылганыңызда, ошол жаратканды, Кудайды, Аллахты кантип элестетесиз? Кандай болуп көрүнөт? Ошол тууралуу айтсаңыз. Билесизби, мен Аллах Таала кандай зат экенин элестете албайм, бирок сезем ал өтө чоң, күчтүү, кудуреттүү зат деп. Эми кудурет деген мунун ичинде баардык нерсе бар да, сен ойлогон, акылың жетип жетпеген нерсени берип жатканда, карабайсызбы? Ошого баягы элестетсең, бул адамды элестетиши мүмкүн да, колу бар, буту бар. Бирок жараткан Аллах Тааланы эч ким элестете албайт да, канча буту бар, колу бар. Бирок бул эң күчтүү, чыныгы падыша, чыныгы кудуреттүү зат деп элестем, ошо аркылуу көкүрөгүм менен туюп сезем. Момун мусулмандын дагы бир ошол мусулман экендигинен дагы бир тастыктаган нерсе бул, эгер чындап эле ал мусулман болсо, ал өзүнүн башына келген кыйынчылыктарга сабыр кылуу сыпаты дейт да. Сабыр кылуу деп эмнени түшүнөсүз? Сабыр кылуу деген бул сен жашооңдо келип жаткан бир көйгөй болсо, ошого кайгырып, бир стресске алдырып, эмоция алдырып эмес, ошону түшүнүү менен, жеңил нерсе менен сезип өткөрүү. Мисалы, мен бир үйдө бир нерсени сүзүп кетсем, же жыгылып кетсем, бул деле мага бир сыноо келип атат да, мисалчы. Бирок ошону сабыр менен жеңем. Сабыр деген бул баардык нерсени дароо эле, бул неге мен сүздүм, мен тагдырым ушундай экен, мен неге мындай, жок. Наоборот, сүзүп алсаң да эчтеке эмес, бул бир минут секунддан кийин ооруп жаткан жериң кайра жазылып кетет деп, ошо көз караш менен карасам, бул мага келе турган кыйынчылыктын баарын сабырлык менен жеңсем болот. Кур'ани Каримде мондай маанидеги аяттар бар. Кыйынчылыктарга сабыр кылгандарга бул акыретте сыйлыктар бар деген маанидеги аяттар да. Бейиш менен сыйланары жөнүндөгү ушундай сүйүнчүлөгөн аяттар бар. Сиз бейиштин жана тозоктун бар экендигине ишенесизби? Албетте, албетте. Тозоктун бар, бейиштин баарын элестеткен себебим, эми бул дүйнөдө кандай десеңиз, мисал алганда, кадимде эле кайнап жаткан сууга колуң күйүп кетсе кандай кыйын. Туурабы? Ал күйөт. Мисалы, мен кичи кезде көзүм көрбөгөнгө байланыштуу чай куюп ичем, үйдө мисалы, тамактын баарын кылам, чай кайнат кадимгидей. Ошомда чай куюп атканда, колуң менен мынтип кармап куюп атканда, колдун үстүнөн куюп аласың. Демек, кандай ачыртып тим эле болсо дагы, демек тозок ушундай кайнап жаткан алалонгон экен. Канчалыктыр сен курсаң ток болуп, жайдары болуп, жыргап, сен баардык нерсең ишке ашып жатса, демек бейиште ушундай жыргалчылык бар экен деп ошону элестете алам да. Мисалы, сиз менен азыр бул жерде куттууста жерде отурам, демек, бул бейиштегиде деп мен элестетем. Мисалы, бейиште да Кудайым буйрса, иншалла сиз менен кошо ушундай бир гүл бакчаларда жашаган, ушундай болсо экен деп элестетем да. Кыялдан. Аллах буйрса. Эми көрүү мүмкүнчүлүгүңүз чектелген, бул мен үчүн маселе эмес деп атасыз. Бул оптимисттик дух, бул жакшы. Ушул чектелген абалда дагы жашоодо кандай ийгиликтерге жеттиңиз, кандай бир максаттарды багындыра алдыңыз? Бул мүмкүнчүлүгүң чектелип туруп, бирок ийгиликке жетиш үчүн албетте биринчи кошо кетпесем болот, кыйынчылык болот экен, бирок ошонун баарын эгерде сен өзүң мен кыла алам, мен аракет кылам дегенде бир жакшы тилек менен кыла турган болсоңчу, баардык нерсени жеңсең болот экен. Төмөндө айткандай, албетте кыйынчылык болот, сени сынайт бирөө, сени көңүлүң атай оорутуп айтышы мүмкүн, же сени жактырбашы мүмкүн, бирок ошол учурда дагы
сен максат койсоң ага жетсең болот. Бирок сен максат койгондон кийин аны үчүн сага бир психолог келип бир лекция окубаса деле, сага бирөө келип деле укмуштун баян айтпаса деле, же сага бирөө келип моундай болот экенсиң, моундай кыл дебесе деле, ал адам максат койсо, алар жок деле өзү аракет кылып жетсе болот. Мисалы кичинекей бала деле төрөлгөндө карап турсаңыз, отуруш үчүн ал мисалы бир курска барбайт же бир мектепке барбайт, ал акырынан отуруп аракет кылат, ошо аракеттин артынан ата энеси жете эле отуруп, ал бала ошо жөрмөлөйт, олтурат, там басат, кас турат, анан басып кетет. Демек ошо сыңар эле ар бир адам аракет кылса, бул нерсени кылса болот. Жо ошондо сиз эми баары бир мындай күндөлүк тиричиликке байланышкан бир балким же бир улуу бир залкар максаттар болобу? Ар кандай максаттарды койдуңуз да буга чейин. Ооба. Ошол максаттардын баары бир четинен ишке ашып келет абы. Ал кандай максаттар ишке ашты деп атам да? Максаттар ооба ишке ашып келе жатат. Ошолор максаттардын арасында, катарында билесиз, мен бир учурда жөн эле радио уксам, бир учурда мен сизди баягы теле алып баруучу болуп алып барып жатканыңызды көргөнүмдө, демек ушул адамдар ушундай бир чоң бир кыялына, максатына жетиптир. Демек мен да ошо кишилерге окшоп алып барсам, ошо кишилер жеткен максатка мен да жетсем деген жакшы бир тилек менен бул жашоодо койгонбуз да. Ошо максат аркылуу максатын жетелеп, кыялын жетелеп, ушундан көптөгөн нерсе басып өтүп жеткен учурум да. Радиодо да иштеп калдыңыз, ошол өзүңүз эңсеп жүргөн кишилердей болуп, суроолорду берип, керек болсо адамдарды чакырып, мындай маек алдыңыз, Демек ошол максатка сиз жеттиңиз. Ооба, жеттим. Ошол максаттар жетем деп жүрүп жеткен максаттарга чокусуна жеткенден кийин жашоо кызыксыздай болуп, бул негедир бул максатка ушундай эле турбайбы деп, анан алдыда да бир максаттар пайда болуп, максаттар улам мындай чоңоюп кете береби экен? Албетте максаттар чоңойт, бирок ошол сен көксөп жүргөн, сен кыялданып жүргөн тилекке жеткенден кийин, ошо баары орун алгандан кийин, мен билесиз негедир артым карадым да, радиого келип иштеп, телевиденияга келип аралашып жүргөн маалда көптөгөн көз көрбөгөн кыздар, балдар жазып, биз да ошол эске окшоп алып баруучу болубуз келет, биз да ошол жака иштейбиз келет. Демек мен максатыма жетипмин. Эми менин артымдан келе жаткан, мени көрүп ошолор бир нерсеге үйрөнүп калсам деген инсандарга бир кол сунайын деп, көз көрбөгөн кээ бир алып баруучуларга бир аракет кылып, жардам берип, өзүм жеткен максатты, өзүм ошо максатка жеткендеги даамды кандай бир сезсең, ийгиликти кандай бир сезсең, ошолорго да ошо болсо экен деп аларга да жардам бере баштадык да. Анткени өзүңүз билгендей, көз көрбөгөндөр бөлөк жакка барса же жумуш карса дарылар бербейт экен да, кээде ийи карап көрөлү дейт, кээде орун жок деп коет. Бирок биз ошонун баардыгы башынан өткөндөн кийин менин кийинки муун ошо келгенде сынып калбасын, ошол көйгөй келгенде багыш, демек мен эч кимге керегим жок экен деп үйдө олтуруп калбасын. Кээ бир учурда ушундай болот, кээ бир көз көрбөгөндөр таарынып, мен тагдыр бул дүйнөгө жөн эле келгенменби, андан көрө өлүп калган жакшы эмес деп кээде ойлоп калат эми адам баласы. Бирок ошондой ой пикир болуп калбасын деп, наоборот аларга колдон келишинче кол сунуп, алардын да бир кыялын ишке ашырганга аракет кылабыз. Азамат мырза, сизде досторуңуз барбы? Бул дос деген ким сиз үчүн? Кандай мамиле кылышат ал достор? Досум бар, ооба. Бирок билесизби, мен радиодо иштеп жүргөндө ушундай көп инсандар дос болчу, баары да ой досум деп, радиодон кичине тыныгуу болгондо баардыгы айлана чөрөңдөгү укмуш, ошол ырчы жана башка болсун, баардыгы жок. Бирок бир эле досум калган азыр. Ал досум аты Урмат. Ошо киши азыркыга чейин мындай колдоп коштоп, мен түн болобу, күн болобу, кээде саатты карап эле көзүң көрөт да, саатты эле билбейсиң, кээде чунтуп каласың. Ошол маалда чалсаң дагы ал киши кабам кашын дебестен кызмат кылат. Демек чыныгы дос бул сен акчаңа дагы, бийлигиңе дагы, байлыгыңа дагы, колуңда жокпу барбы, ошого да карабастан дос болсо, бул чыныгы дос экенин көрсөчү. Сенин байлыгың болгондо, бийлигиң болгондо, жандай радиодо иштеп жүргөндө, тегериңде болуп жүргөн достордун азыр бирөөсү да жок. Эми жашоо деген өтө берет экен. Чындап келгенде ата энең бар, бир туугандарың бар, бала чакаң бар, мындай, бирок мындай карай келгенде ар бир адам өз-өзүнчө жалгыз да. Өз-өзүнчө аракет кылыш керек. Өзү өзүнүн маселесин чечиш керек дегендей. Ал көзү көрөбү, көрбөйбү, кулагы угабы, укпайбы, буту басабы, баспайбы, баарында өз маселеңди өзүң чеч деген маселе турат экен да, баары бирчи. Анан ошол жагынан алганда, эми биз бир мамлекетте, мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Мамлекетте
эртен ушул сиз сыяктуу ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендерге түзүлгөн шарты кандай болуп атат? Мисалы үчүн мен жакында эле мен муну көп айттым, мен көргөн нерсени айтасың да. Жапанга барып келдим. Жолдо барасыңбы, жанагындай жер астында жүрүүчү жолдорго түшөсүңбү же метрого түшөсүңбү, мындай көз аздер баса турган атайын жолдор бардык жерде бар. Бүт бардык жерде бар. Атайын бир түстөр менен мындай белгилеп коюптур, атайын одур-бодурлар бар экен. Бүт бар, каалаган жагына барып, каалаган жагынан өйдөгө чыгабы, ылдыйга түшөбү, бүт ыңгайлуу шарттар түзүлгөн да. Бул деген мамлекет ошол жарандын кызыкчылыгы үчүн, ар бир жарандын кызыкчылыгы үчүн, мейли ал мүмкүнчүлүгү чектелгенби, чектелген эмеспи, ошол мыйзам жаран үчүн иштеш керек деген нерсе бар экен да. Бизде ошол жагынан кандай жагынан мындай кыйналабыз, кандай жагынан үф деп үшкүрөбүз дегендей. Бул өтө жакшы суроо болду. Анткени билесизби, көз көрбөгөндөр үчүн Кыргызстанда шарттар азырынча анча өнүгө го. Эми автобустар Кудайга шүгүр мурдакарынан кичине сүйлөп калды, бирок кээде автобус сүйлөйт, кээде сүйлөбөйт да, алдагачы. Өткөтүп калат. Ооба, баягы сүйлөй турган баскычын басып коет, кээде ал сүйлөткөн автобус өткөтүшү мүмкүн. Бир жакка бара турган болсоң, кээде аялдамада бир 15-20 мүнөт күтүп каласың. Бирок элиске айлансап калат. Кыргыз элинде өтө жөнөкөй экен. Кайсы жакка барбаган, кээде туруп калсаң, чуркап келе калып жардам бере калат, жол чырактан өткөрөт, же кээде ушундай учурлар менде көп болот. Чуркап келе алып, кадимги эле такси чакырып эле салып ийет. Байке, мен акчам жок, сиз эчтекеңиз керек жок, менен белек болсун деп ошолор кубандат да. Аны эми шарттарга келе турган болсок, албетте шарттар анча эмес. Мисалы жөнөкөй эле алганда, тротуарда кетип бара жатсаң, бүгүн карасаң ал түз. Эртең ошол жерден баягы түз экен деп эле кетип бара жатсаң, ал жер казып коюшу мүмкүн, түшүп кетесиң. Бир эле көзү көрбөгөн эмес, көзү көргөн инсан деле кечине түшүп кетиши мүмкүн да. Анан ошолордун катарында билесизби, байкабай жыгылып кетиши мүмкүн, байкабай алтсан аман деле бутун кайра болушу мүмкүн. Демек, ошо бизге шарт түзсө жакшы болмок. Мисалы жөн автобус сүйлөдү, ооба жакшы. Жол чырактар кичине баягы үнү чыгып калды, мурун үнү чыкчу эмес, азыр кичине бир сигнал берип калды, ал дагы бир жакшы кубантат. Анан ошолордун катарында жана жол тротуарын сиз айткандай, кайсы жакка бара турганда өзгөчө бир жол салып койсо, демек көз көрбөгөн инсан деле, мен өзүм мамлекетимде эркин жашап атам деп сезсе болот да. Анткени ага шарт түзүлдү. Шарт түзүлбөгөн үчүн албетте бул кыйын болуп турат. Бизде өзүңүз деле баягы маалыматтан кабардар болушуңуз керек. Өзүңүз дагы мындай баары бир мындай сөзүңүздө баягы журналист деген, медиатор деген, блогер деген киши маалыматтарды карап турат. Айлыктар көбөйдү, пенсия, пособие көбөйдү, казынада акча көбөйдү деп атат. Ошо алчу акчаңыз мамлекет тараптан көбөйдү? Меники бирке көбөйдү. Мисалы азыр мен 9 000 сом алам. 9 000 сом эми чындап келсе ооба жашооңо жетпей калышы мүмкүн. Бирок ошону үнөмдөп жашаганга аракет кылам. Баарынан жеткиргенге. Ошол учурда квартирага төлөгөнүңө, күнүмдүк тамак ашыңа жана башка нерселерге жеткиргенге аракет кылсың. Анткени бул сиз айткандай көбөйүп жатканы кубандырат, бирок ошолордун катарында дагы көтөрсө болмок, бирок буну дагы бир аракет кылыш керек го. Анткени 9 000 сом менен 9 000 сом аз экен, чын айтканда. Анан ошондо сиз сыяктуу ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер, көз азиздердин мисалы үчүн категориялары бардыгы ошондой 9 000 сом алабы же эң жакшы алгандары, көп алгандары канча алат? Эми мындай болуп калат. Ал фонддон, сот фонддон алган акчаң балким бул иштегенге жараштуу болушу мүмкүн. Эгерде буга чейин көп жыл иштеп жүрсөң, пенсияң көбүрөөк болушу мүмкүн. Жүрөк бул алып жаткан бул ал жактыкы мисалы бир 12 000 сом болот. 12 000 сом. Анан багы ал аз, анан багы жылына бир жолу светке же көмүргө деп кошумча бар 1000 сом берет. Ошону кошкондо ал 13 000 сом болот. Меники болсо фонддон пенсияга чыккан үчүн меники 9 000 сом. Анткени иштеген тажрыбаңды, стажыңды карап эсептеп келгенде ушундай болуп калат. Бирок сиз айткандай кошулганда дагы эң көп кошулганда биринчи топто майыптарга бизге 1000 сомдон кошулат, 100% кошулду дегендечи кээде. Ошол ушундай болуп калат. Турак жайыңыз кандай? Үйүңүз кандай? Турак жай кадимгидей эле катар эле квартирада жашап, ошого ижара төлөйсүзчү? Өзүңүздүн баягы үйүңүз азырынча жок. Бирок ошого да шүгүр кылам, анткени үй жок караганда жок дегенде менин үйүм бар, ага төлөп жашап атам. Шарттары бар, шүгүр деп бул мени кубантат. Эми жараткан Кудай ар бир адамга, ар бир инсанга өзүнө жараша бир талант берип коет экен, мындай жөндөм берет экен да, бирдемени кыла алганчы.
Аллах сизге ушул көрүү мүмкүнчүлүгүн чектегени менен ордунда кандай өзгөчө бир талант, жөндөм шык берди? Мага бир өзгөчө бир талант бергени мен ойлойм, көзүң айсыз болсо дагы Аллах Таала сен тилиңди азиз кылбай, тилиңди чуркок кылбай сүйлөтүп койгон бирден бир шүгүр. Анан ошо тилим менен сүйлөп акча тапкан бул мен үчүн кубандат. Анткени бул мага берген бир чоң талант, чоң бир белек, чоң бир жакшылык. Анткени неге десеңиз, ошо тилим менен сүйлөп, радиодо алып барып, иштеп, ал жерде эл катары эле эл менен кошо аралашып, эл менен кошо программа жасап, эл менен кошо чуркап жүрүп эле кесиптештериң менен кошо, көзү көргөндөр менен кошо иштеп, кадимгидей айлык алып иштеген учурум болгон. Мен баягы чыгармачылык багыттагы жөндөм шыкты дагы сурайын деп атам да. Мындай ырдайсызбы же ыр жазасызбы? Илгери радиодо иштеп атканыңызда баягы ырчыларды эле сүйлөтчү элеңиз. Өзүңүздө кандай талант бар ал жагынан? Негизи мен билесизби, кичик кезимде негедир 1-класстан 4-класска чейин аябай ырчылым деп укмуш кыялдан чыккем. Ошол учурда Бекболов агайларды көрүп баарыңып, мен ырчылым гой деп, негизи мындай карап көрсөңүз, көз көрбөгөндөрдүн бир 90% ырга жакыныраак болот экен да. Анткени бар нерсе бат кабылат, зейини күчтүү болот, зирек болот. Ошол маалда мен кассета алмалда кассета болчу, кассетадан кайсы тилде ыр болбосун дароо бир укканда жаттап алып, ошону карай өзүндөй кылып туурап кайрдап берчү экем. Анан кийин мектепке келип окуп аралашып баштаган, демек бул ырчуу көзү көрбөгөн инсанга кыйыныраак экен. Андан көрүп мен бөлөк жакта карайын деп ошол учурда радиону угуп, жан дүйнөмө радио жакын болуп, анан эмне үчүн бул радиодо сүйлөгөн инсандар иштеп жатат радионун аркы жагында, берки жагында угарман мен жүрөм, бирок мен да аракет кылсам болобу деп, ошол кичинекей нерсе кыял максат жетелеп жүрүп, анан ушул жака аралашып калдык. Эми кыргыздын баары мындай профессионал деңгээлде болбогону менен ырда десе ырдап кое берет да. Анан ошого сиз кайсы ырчыны көңүлүңүзгө мындай төп келип, ушул ырды негедир көңүлүмө, жан дүйнөмө жакын деп кайсы ырды көп ырдайсыз дагы, анан ошол ырды бир шиңгил ырдап коймузчу көрөлү мындай. Билесизби, мен мындай ырларды деле жатка билбейт экен, бирок уксам анан бул ыр жакшы экен, текст жакшы жазылыптыр, аранжировкасы жакшы экен деп көңүл буруп бир угуп койм, бирок мындай айбат менен кошулуп ырдап, анын ырын жаттаганга азыр андай нерсе жок экен. Кайсы жанрдагы кимдин ырларын көп угасыз? Улуттукпу же болбосо комузбу же эстрадабы, кандай кимдин ырларын угасыз? Мен негизи өзүм бул радиодо иштеп жүргөндөн кийин баардык жанрды бирдей угат экенмин. Анткени кайгырганда кичине классиканы уксаң, кичине убанып баратканда тиги фольклорду уксаң, маанайың укмуш болуп кеткенде эстраданы уксаң бул жакшы экен да. Анан ошол эле учурда мен мисалы баягы айтпадымбы, үйдөгү бар нерсени кыла берем дегендей, тамак жасап атканымда, үй жыйнап атканда, башка нерсе кылып жатканда ошо маанайыма ылайыктуураак ыр коюп алып, ошонун ритмимен кошо окут кыла берем. Кыңылдап бир эки мындай катар дагы ырдабайсызбы ошондо? Жок, ошону билбейт экенмин. Аракет кылып көрдүм, бирок мындай окшошпой эткенегедирчи. Спорт жагына кандайсыз? Мындай бирде спорт менен алектенесизби же күндөлүк бир өзүңүздүн бир турмушуңузда мындай жанагындай физикалык көнүгүүлөрдү жасайсызбы? Үйдө балким турник барбы же бир мындай көтөрчү таштар барбы? Эмне менен алектенесиз? Мен мурун кичик кезде аябай кызыкчумун бул спортко, бир укмуш болсом деп, бирок кийин негедир жок, бул меники эмес экен деп таштап койдум. Бирок үйдө өзүмө тиешелүү кичине көнүгүүлөр жасап турам. Бирок залга барайын деп мындай аябай далалат кылып укмуш барайын эле деп аракет кылам, бирок негедир убактым мындай кыскараак болгонго байланыштуу, анан көрөм үйдөн эртең менен 1-2 көнүгүү жасасам ошол мага жетет деп ошо менен аракет кылам. Китеп дүйнөсүнө кандайсыз? Китепти эми баягы аудио китеп деген бар. Аудио китептерди угуп турасызбы? Бул өтө жакшы өнүктү. Мен буга чейин билесизби, кыргыз радиосунда мен спектакльдерди окучумун. 6-дем алыш күнү күтүп кадимгидей саат 6-дан 7-ге чейин болчу. Ошолордун баарындай өткөрүп жибербей угуп, баарын жаттап калчумун. Анан азыр эми укма китеп пайда болгондон бери Кудайга шүгүр, мисалы сиздин көркөм окуган китептериңизди угам, жана башка окурмандардын көркөм китептерин демек бул окуя мындай болгон турбайбы? Ошо угуп жаткан китептен жакшы жагын өзүмө сиңиргенге аракет кылам. Анан кээ бир ошо китептеги окуялар кадимгидей сага
дем берет, кадимдей шык берет. Ошолордун багы өткөрүп жаткан окуясын угуп, демек могу мага керек турбайбы, могу нерсени жашоодо колдонсоң болот турбайбы деп ошол китептер мага кадимдей дем күч берип турат. Поэзияга кандайсыз? Баягы кыргыздын көп эле мындай уйкаштырып, мааниси өтө бир укмуш болбосо дагы мындай ыр жазып ичиле да. Ыр жазасызбы? Ыр баягы төкмө катары баарын сразу бир мындай убакыт келгенде эле сүйүнгөндө же жашоодо бир нерсе болгондо же бирөөнүн жашоосун көрүп калганда сразу эле айтат экенмин ошол жердечи. Бирок кайра өзүм келгенде унутуп калат экенмин. Демек ойлоп койдум, мен мындай бир жазып азбай эле дароо эле айтат экен, бирок ошол маалда мен диктофонго же бирдеке жаздырып калышым керек экен деп ошондой ойлонуп жүрөм да. Анан мынау шаардыктар, балконскийлер айрыкча кечки кайсыл бир жумушта иштешет. Же ал мамлекеттик жумуш болот, же ал бир ишкердик болот, же бир базарда иштешет, же дүкөндө иштешет. Ошондой күжүлдөп тынбай иштеп жүрүшүп, анан кийин баягы жуманын аптанын акыры болгондо кой эс алалы деп тоо жака, Чуңкурчак жака, ошол жак тоолор жака барып, жана дарыянын шарпылдаганын угуп келели деп, көк жайга килемди төшөй коюп, көлдөлөңдөрдү төшөй коюп отура калышып, өзүнчө же болсо кымыз самал учурунда ошо кымыз ичип келели деп, кымыза лечение деп ошол жака барышат экен, көлгө барышат экен. Анан эми негизги максат ошо бул күжүлдөгөн жумуштан бир кичине токтотуп, табигаттын кооздугун, дарактардын жалбыраганын, дирилдегенин, шамалдын сокконун, чымчыктардын учканын, ушу табиятты бир көрүп мында бир эс алып келеличи дейт экен да. Сиздерде ошондо кандай болуп калат, мындай тоого баруу, ошол кооздуктарды сезүү, ошол гүлдөрдү, бактаракты ошондой кооздугун сезүү, көлгө баруу, көлдүн шарпылдагын сезүү, ошол ажайыптыктарды, кооздуктарды барып эс алып сезүү жагы кандай эми? Сезүү жагы кадимдей эле көз көргөн адамга окшой эле барып сезесиң, бирок маны баягы көрө албагандан кийин бирок үйүн аркылуу угасың. Сиз айткандай шамал кандай ыргабып жатат, жана жалбырактын дирилдегени, ошол эле учурда сен ошо табигаттын коюнунда отурганда суу кантип агып жатат, кайсы жактан кайсы жакка бурулуп агып атат, толкундар кандай келди, ошо баардык нерсени жан дүйнөң менен сезесиң. Антип оралбагандан кийин бир гана сезим менен жакшы сезесиң, сезип туюп анан жаратылышына туруп. Чымчыктар сайраса аларды баягы билбейсиң, бирок кандай өңдөө, кандай формада, бирок үнүн бул чымчык бунан өзгөчө экен, бул бунан экен деп ошонун үн аркылуу угуп, кадимгидей теремелип, эс алып, анан өзүңө бир күч тартып аласың кадимгидей. Өзүңүз айтып кеткендей, буга чейин ошол радиодо диджей болуп эмгектенип калдыңыз. Бүгүнкү күндө эмне менен тиричилик кылып атасыз, эмне иштейсиз? Азыркы учурда мен медициналык академия бүткөм, укала бөлүмүн 3 жыл окугам. Ошо менен элдерге кызмат кылам, алардын көңүлүн көтөрүп, алардын ооруп жаткан оорусунан бир сакайып калышына, шифа болуп калышына аракет кылам. Ошо менен нан таап жейм. Анан сырткары азыркы учурда мен ошо өзүңүз төмөндө айткандай эле бир аракет кылып, бейишкем Кудай мырза мындай сураксыз кирсем экен деген максатта Куран жаттап атабыз, кол менен кармап. Ал Куран билесизби, мисалы көз көргөндөрдө бир эле китеп болсо, ошо көз көргөндөрдүн Куран китеби бир эле китеп болсо, бизде көз көрбөгөндөрдө 6 китеп болот. Ошол эле китеп. Кол менен мынтип кармап окуйсуң. Салмагы 25 килограмм болот. Баасы $5000 болот. Май. Египеттен атай алдыргам. Ошону алдырып, ошону жаттап, үйрөнүп, аракет кылып жаткан учурум азыркы учурда. Ошо менен алебиз. Египеттен алдырдыңызбы атай? Ооба, атайы өзүбүз бирке акчасын кошконбуз, калганы ошо жакшы байкелер мындай учугур эмес экен, кол сунуп жардам берип, ошонун көмөгүбүз менен алып азыр жаттап аткан учурубуз. Жакшы экен. Мүмкүнчүлүгү чектелүү болбосо дагы, анан ушу жашоосундагы тигиге буга кайгырып, бир кичине нерсени чоң кылып, ошону кечке эстеп эле эзилип, өзүнчө эле бир майдаланган бир кишилер бар да жашоодо. Өзү дени карды соо. Ооба. Соо болгондо дагы аябай мындай соодо дегендейчи. Чоң күрсүйгөн эле жигиттер бар.
колунда бир акчасы деле жакшы дегендей, бирок ушу наалы эле берет. Кичине бир болбогон нерседен. Ошондой дени сак эле жүргөн жаштарга сиз эмнелерди айтат элеңиз, кандай бир кеңештерди айтат элеңиз? Эми бул болор болбос нерсеге наалып, кайгырып, кыжалат болуп жүргөндөргө айткым келет да. Бир 30 секундка же бир 30 мүнөткө эле көзүңүздү жумуп тамак кылып көрүңүзчү. Же көзүңүздү жумуп ошо күнүгө эле кылып жаткан нерсеңизди аракет кылып көрүңүзчү. Же болбосо бир ушул мүнөт, ушул секундка бир укпагандар досуңуз бар да, сүйлөгөн дос бар. Ошого окшоп ошонун жашоосун бир көрүп көрүңүзчү. Эми ойлонуп көрүңүз, ким бактылуу, ким жашаса наалып атат, сизби, же албы деп айткым келет да. Анан айтам, колуң бар кезде кел, жакшы иш кылып калалы деп. Ошо тагдырымда кайгырып атканга, кыжалат болуп аткандарга, кейип кечип аткандаргачы сен колуң бар, карачы көп нерсени кыла аласың. Бутар инсанга айтам, сен бутуң бар, карачы сен канча жака басып, биз кылбаган сон иштерди сен кыла аласың. Сен ошого аракет кылгын. Буту жоктор канча кылам дейт, бирок кыла албайт. Сенде бүт мүмкүнчүлүк бар, сен мен чын эле болор болбос нерсеге кайрып аткан турбайм. Демек, мен мындан да сонун кылсам болот турбайбы деп ал жакшы нерсени утуп калат да. Ошона кеңеш айтам. Барбы? Ошону сактап кал, шүгүр кылып кал. Жок болсо кийин аттың билесиң, ал кайра кайтып келбейт. Анан мисалы биз эле азыр көрбөй атасың, бирок мен көрбөгөн көзүмдү көргөн инсанга канча акча төлөп туруп, мону бир күнгө эмес, бир 30 мүнөткө эле тагынып көр десең, ал киши такпайт да. Ынырып дейт, ал ит эле жеп алат да, башка эч ким колдонбойт. Ошо сыңар эле сенде бар, ошону барктап кал. Ошого шүгүр кылып кал, ошого канет кылып кал дейм. Ошондо ал адам, демек менде бар экен, мен кайгырбашым керек. Мен бул дүйнөдө баарын менде мүмкүнчүлүк бар экен, мен сүйүнүшүм керек деп ал кайгырбай калат да. Сиздин алдыңызда мындай бир максат кылып койгон чоң бир улуу максатыңыз барбы? Күнүмдүк тиричилик, мынтем антем тияка барыш керек, бияка барыш керек дегендей эмес. Бир койгон бир улуу максатыңыз барбы? Улуу бир кыялыңыз барбы? Болсо кандай? Өтө сонун суроо болду. Мен өтө чоң бир кыялданып жүргөнүм, бир чоң бир максаттын бири мындай бир мүмкүнчүлүк чектелгендерге бир жакшы бир шарт түзүп берсем деп кыялданып жүрөм да. Анткени байыма өзүң бул башыңан өтүп жатат да. Өзүң жоонтериң менен сезип атасың. Мисалы биз көз көргөндөргө барып 1000 айтсаң да, миллион айтсаң дагы, ал көргөндүн көзү менен көрүп атат экен да, көрбөгөндүн көзү менен көргөн бул бөлөк нерсе да. Жоонтериңден өткөн. Демек ошолорго бир шарт түзүп берсең, ошол эле илим алуу жагынан, өзүн өнүктүрүү жагынан, өзүн өстүрүү жагынан ошого бир жардам берсем, анан жөн эле баягы бир көзүң көрбөсө да бутуң баспаса, мамлекет мага эмне кылат эмес, мен мамлекетке эмне кылдым, мен элге эмне кылып берсем, мен элге кандай бир пайдам тийсе экен деген ошол нерсе могу көкүрөгүмдө кадимгидей мындай бир тынчтык бербейт да. Ошол нерсе менен ишке ашырсам, ошол нерсеге бир жакшылык кылсам деген бир жакшы нерсе менен далалат кылабыз. Дагы бир суроо. Эгерде сизге бир мүнөт көрүү мүмкүнчүлүгү берилсе, дароо эле кимди көргүңүз келет эле, эмнени көргүңүз келет эле дароо? Эми бул өтө оор суроо. Эгерде жаныңда апаң болуп калса, ата энеңди көргөнгө аракет кылмакмын. Анткени ал киши сүйүнгөндө, кубанганда, кайгырганда кандай экенин билбейбиз да. Биз үнүнөн эле угуп жашайбыз да, элестете албайсың. Анан эгерде ал кишилер аттын жаныңда жок, алыста болуп калса, же бөлөк жакта болуп калса, жарыкты көрсөм аябай таң калат болушум керек деп ойлойм да. Неге десеңиз, мисалы, маска киши деле маскасына бөлөк да, ал соолуккана такыр бөлөк. Демек ошо сыңары болуп калат го деп ойлойм да. Баягы кичинекей бала бир нерсе берсең, кечке кызып карап, деп шылдырган бир нерсеге эле кызыгат го. Демек ошо окшоп мен дагы бир жарыкты көрүп кетсем, секунд эле. Жарык ушундай турбайбы? Демек жарыктагы жашоо бул таптакыр бөлөк турбайбы караңгы караганда деп мындай бир таң калып эсим айтып болуш керек деп ойлойм да. Анткени ал нерсени биз көрө албайбыз да. Көргөн эмеспиз, билбейбиз, элестете албайбыз. Мен ушу өзүмө чакырган коноктордон, меймандардан 3 критерий боюнча нерсени сурагым келет да. Ошого аракет кылам. Адамдарды, көрүп аткан адамдарды чындап күлдүрө турган, эми жакшы маанайда, эптеп эле калжыңдатып эмес, күлдүрө турган, кубанта турган нерселерди бир айтса экен жашоосундагы депчи. Экинчиси бул ыйлата турган. Ыйлатып эле пессимист кыла турган эмес. Мындай адамдарга ошо ыйлатып,
бир жакшы жака багыттай турган, бирок ыйлатып. Үчүнчүсү болсо бир ойлонто кое турган. Өзүнүн ушул жашоосундагы бир нерселерди айтып туруп, анан кийин ошол нерсени укканда көрүүчү ойлонуп кала турган нерсени айтса экен деп. Ушу 3 критерий менен. Азыр сизди угуп көрсөм, адамдарды ойлонто турган нерсени айттыңыз. Адамдарды кээде күлдүрүп турган нерсени дагы юмор кылып аралаштырып кеттиңиз. Анан ушундай эле кайгырып эле, ушинтип калдым эле да, эмне кылам дей турган мындай бир өзүңүз ыйлап, же жашооңузда мен эмнеге ушундай болдум деп ыйладым, өксүдүм деп деги бир айткан жоксуз да. Демек мен жыйынтык кылдым, кандай кыйынчылык болбосун, мында алдыга гана умтулуш керек, жакшыны гана көрүш керек деп. Эми менде суроо ушул баардык ушул подкастта айтылган нерселерди жыйынтыктап, балким мен кайсы бир нерсени айтпай калгандырмын, сиз күткөн суроолорду бербей эле башка эле суроолорду берип жүрүп алгандырмын. Ошолордун баарын эске алып, эмнени айткыңыз келип атат деги эле. Магабы, көрүүчүлөргөбү, деги эле көрүүчүлөргө эмес, эмне ушул студияда эмнелерди ушу жыйынтыктап бир айтсам, бул өтө маанилүү деген бир нерсени айтсаңыз дагы анан жыйынтыктасак. Өтө сонун суроо. Бул дагы жыйынтыктар катарында айта турган сөзүм. Бир окуя менен жыйынтыктагым келет да. Жарайт. Карлар үйүндө бир досум бар, элестетиңиз. Анын 2 колу жок, 2 буту жок. Ошол инсан дагы ошончо карлар үйүндө 20 жылдан бери жашайт. 20 жылдан бери жашаса дагы, бирден мен калп айтпайм, бир 10 жыл болуп таанышканыма, 10 жылдан бери бир жолу Азамат менин бутум иштебейт, колум иштебейт, мен кыла албайм деген нерсени уккан жокмун. Качан барба ал киши күлүп, жайнап, кубанып, жадагы элестетесизби, жанында телефон бар, мурду менен мага видеозвонок чалып, кадимгидей ал акыбалымды сурап, Азамат сага эмне керек, эмне кылсак болот деп сурап туруп мага күч кат берет. Ушул окуя мен ойлойм көптөгөн инсан ойлонуп көрсүн. Буту бар инсан, колу бар инсан, кээде кайгырып шүгүрсүз кылбаган, кээде бар кылып топук кылган инсан ойлонуп көрсүн. Ошо айтам, бутуң барбы, жакшылыкка чурка, колуң барбы, жакшылыкка колсун. Кулагың угуп, тилиң сүйлөп турганда, кел жакшы сөздү бири-бирибизден аябайлык. Жашоо так деле оор. Жашоо күндөн күнгө бул оор нерсени биз оор кылбай, жеңил менен позитивмен кылсаң, бул сөздөр сени ырылдойт, жакшы болот. Рахмат, Азамат мырза. Мен сизге мындай бир астыртан сөз астына сөз катып, духуңузду көтөрүп коеюн, дем берейин десем, сиз кайра мага духумду көтөрүп дем берип койдуңуз да. Рахмат. Чоң рахмат. Ушундай позитивде эле жүрө бериңиз. Анткени биз кандай акыбалда болбойлу, кайсы бир мүмкүнчүлүгүбүз чектелген, кайсы бир мүмкүнчүлүгүбүз артыкчадыр, бирок эсеби баары келип эле мунун баары убактылуу. Бул дүйнөдөгү нерселердин баары түбөлүктүү эмес. Демек, түбөлүктүү эмес, жана убактылуу болгондон кийин биздин пайнабыз акыры барып, бул дүйнөдөн жок болуп, анан тиги дүйнөгө баруу, акыретке баруу болгондон кийин эми сыноо экен да баары. Эч ким мен артыкчамын, мен өзгөчөмүн дей албайт экенбиз. Окшош эле экенбиз, сыноо эле экен дегендей. Рахмат, сиз айткан ар жанагы сөздөр ошол исламий багытта, деги эле жашооңуздагы практикада ошону бир өзүнчө бир жакшы бир мындай бир өзүңүздүн сөзүңүз менен баягы ашыкча боек кошпостон, жасалмалуулуктан алыс кылып айтып бердиңиз. Бул коомго, бизди көрүп аткан аудиторияга, катмарга кайсы бир деңгээлде пайдасы тиет. Ар кимиси бүгүнкү күндө ушул азыркы секундаларда өзүнүн тагдырын жашап атышат. Бирөө кыйынчылыкта, бирөө жыргалчылыкта дегендей, ошолордун ар бири өзүнө жараша үлүшүн алып, сиздин айткан сөздөрүңүздөн керегин алат деген ойдомун. Бар болуңуз. Жараткан сизге жакшылык берсин, жашооңузга ден соолук берсин. Кандай бир кыял, тилек, максаттарыңыз болсо, ошол максатты жараткан өзү кабыл кылсын. Жараткан сизди туура, акыйкат жолдон адаштырбасын. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Силерге де келик.